Саламатсыздар, урматтуу кыргызстандыктар, урматтуу мекендештер. Мен бир өзүбүздүн аянттан барып эки кайрылуу жасады элем. Бул көпөстөрдүн сөөгүнө тийгенби же чучугуна тийгенби билбейм. Жок, андай эмес дегендей, бир басынтабыз, бир коркутабыз дегендей мамиле жасап баштадыңар. Силерден эч ким коркпойт. Аркаңарда чындык жок анткени. Силерден эл коркпойт. Эгер чындыктан тайсаңар, анда мен далил катары айтайын. Акаевдин убагында, Бакиевдин убагында, андан кийин келген дагы эркулдардын убагында мамлекеттин болгон мүлкүн, жана башында айткандай эле заводдорду, фабрикаларды, тоо кендерин биз саткан жокпуз да. Силердин колуңар менен болгон нерсе бул. Анын эмнесине чычалып атасыңар, мен түшүнгөн жокмун. Экинчиден, кайрылуум. Шайлоого дагы бир кандидаттарды жакшылап карап көрдүм. Терроризм менен соттолгон эркулдар баратыптыр. Буга кандай мыйзам жол берди? Ага биздин түшүнүгүбүз жетпей атат. Фимполдо 250 миллион сомго чыгым келтирген деген эркул баратат. Же буларга боло береби? 6-7 фарм компаниянын чоңдору барат. Өздөрү барбаса да туугандары, балдары, кыздары, инелери. Жанагы эле мамлекетти ушундай акыбалга алып келип койгон 6-чы, 5-чи, 4-чү чакырылыштын байкелер дейбизби, эжелер дейбизби, чимкиликтер дейбизби? Силер да баратасыңар. Силерге Кыргызстан саясий полигонбу? Бир уш Кыргызстан акыбалын 200 гана адам чечип атат. Ошо ак үйдө айланып, ошонун тегерегинен чыкпайсыңар. А силер мындай жүрүш менен мамлекетти жок кылуу гана алып барасыңар. Мамлекеттин башына күч келсе, ар бириңердин Швейцарияда, Дубайда, Англияда үйлөрүңөр бар. Үй бүлөңөрдү алып чыгып кетесиңер. Урматтуу элим, сиз анан биз калабыз. Мамлекетти коргош үчүн. Улардын ага башы да ооруп койбойт. Булардын эң биринчи баш ооруусу эмне болуп атат? Шайлоодон эптеп өтүш керек. Алдыңарда жүрү, айланайын элим деп. Бүт кыйратабыз деп. Программаларын карасаңар, Кыргызстан эртең эле байыйт. 29 уже байыйт. Булар өткөн күнү. 29 силерди унутат. Өтүш жерине өтүп алгандан кийин. Ошону унутпагыла элим. Алданбагыла. Ойлоңула, койгоңула. Болбосо бул мамлекетте келечек жок. Жанагы акылдуу, акылсыз сүйлөп атпай, бизге 40-50 эле этет деп. Булар ошол сценарий менен баратат. 40-50 кукла керек. Өкмөттүн алып келген, президенттин алып келген мыйзамын кабыл алып, точканы басып отурганга. Ошону унутпаңыздар. Эми булар дагы ушундай басымга, кысымга төстүсө, азыр булар өзүн мыйзамдуу түрдө өздөрүн сактап алыптыр. Агитация убагында таралаба деген. Шайлоо бүткөндөн кийин анда ар бириңердин аты жөнүңөрдү айтып туруп, ошондо сүйлөшөлү. Рахмат, көңүл бурганыңыздарга. Кийинки кайрылуум шайлоого жакын дагы чыгабыз.